Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Süyüktü bir tuğandar, hurmatlı cemaat. Bugünkü Cuma hutbasının teması günöөлөргө tooba kılуунун erejeleri je tooba kılуу jolu jana şarttары. Tooba деп эмнени айтабыз? Biz bir укмуштay çanda seyrek кездешүүчү нерсени көргөндө же укканда ой toobо деп жака кармамайыбыз бар. Таң калганда ой тобо дейбиз. Тобо деген бул кечирим суроо деген. Тобо деген бул кайтуу деген. Күнөөдөн кайтып Аллага жалынып тизе бүгүү деген. Кечирим суроо, жалынуу, жалбаруу. Андыктан Аллах Таала өз аятына салып "Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун." Sadaqallahul azim. Ey momundar, barыңар жапыр тоба кылгыла. Менден кечирим сурагыла dedi. La'allakum tuflihun. Ошондо силер ийгиликке жетишесиңер dedi. Карагыла. Ийгилик жаратуу үчүн, бейиштик болуш үчүн тоба кылыш керек. Өткөн күнөөлөргө өкүнүш керек. Өкүнүү керек. Тиги бул аркы берки күнөөлөрдүн баарынан сурулуп чыгыш керек. Тоба кылууда 3 шарт бар. Эң биринчиси ыхлас керек. Эң биринчиси ыхлас керек. Ыхлас дегени Кудай Таалага чын жүрөктөн берилүү менен кайрылыш керек. Бүгүн мисалы атасы өтүп кеткенде аябай өксүп ыйлап, анан эл арасында туруп, намазда сафта туруп, анан баягы кайгы кеткенден кийин мурдак адатына түшүп кетүү эмес. Бүтүндөй ыхлас менен, башоту менен, жан дүйнөсү менен, ички сырты бирдей болуп Кудай Таалага берилип, анын тагыраагы Аллах Тааланын кечиримдүү экенине ишенген, ынанган абалда кайрылуу керек. Экинчи шарты сөз түрдө жасап жаткан күнөөсүнөн биротоло суурулуп чыгыш керек. Арак ичкен арагынан сурулуп чыгыш керек. Аягы суюк ал бузук ишинен сурулуп чыгыш керек. Сүткорлук ал сүткорлугунан, ууру уурлугунан, ушагайың чыгарган ушагайың, жалган маалымат тараткан ал жалган маалымат тараткандан сурулуп чыгыш керек. Мен экинчи бул ишке барбайм деш керек. Сурулуп чыкмайынча анын кылган тообасы кабыл эмес. Ал Аллахты мыскылдоо, келекелөө болуп эсептелет. Эгерде сурулуп чыкпай туруп, мисалы, арак ичкендер, кээде тамек чеккендер, эми Кудай кечирер эми, кечирсин эми, ушундай болуп калды да, эми ичпесең да болбойт экен деп ичип атып, Кудай кечирер дегенден өзү ал Аллах Тааланы мыскылдоо. Дал ошол арагын таштап туруп, экинчи ичпейм деп андан сурулуп чыгып тооба кылса, анан кабыл болот. Үчүнчү шарты, мен мунул ишке экинчи кайтпайм деп Алланын алдында убада берүү. Ушул тообанын 3 шарты бар. Кудай Таала кечирбейт деген түшүнүк менен жашаган инсандын өзү эң пас инсан. Анткени Аллах өз аятында ушундай дейт. Аллах өз аятында салып Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Садақаллахул азим. Айткын эй Мухаммад, үммөттөрүң айткын, эй Аллахтын кулдары, эй Аллахтын бенделери, эй өздөрүнө өздөрү жамандык кылып, зулум кылып алгандар. Өздөрүнө өздөрү кантип зулум кылат? Зулум десе, кимдир бирөөнүн аркасынан мисалы камчы же бычак урган, же таш атканды биз зулум дейбиз да. Жок. Зулум кылуу деген арак ичип жаткан адам өзүнө зулум кылып атат. Тамеки тартып жаткан адам өзүнө зулум кылып атат да. Зинага барган адам өзүнө зулум кылып атат. Жалган айткан адам да өзүнө зулум кылып атат. Уурлук кылган да өзүнө зулум кылып атат.
жалган маалымат чыгарган дагы өзүнө зулум кылып атат да. Демек, Аллах Таала Кур'анда ey өздөрү зулум кылгандар, мен эми бүттүм окшойт, болбойт окшойт эми биз тиги атеисттик доордо тарбияланып калбадыкпы? Ал учурда намаз дегенди бизге таптакыр айткан эч ким болбоду да. Андыктан эми биз болбой калдык го, дегендин өзү деп атат. Өтө пастык деп атат. Ооба, ал учурда силерге айткан эч ким болбоду. Азыр айткандар чыгып атпайбы? Сенден жашы бир аз ылдыйраак, төмөнүрөөк болсо деле. Анын айтканын кылып, тоба кылып кала бер. Тоба кыла бер. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын мээриминен, кечириминен эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Алланын мээрими менен, кечириминен шайтан гана үмүтүн үзөт. Алланын мээриминен, кечириминен чыныгы момун, чыныгы мусулман эч качан үмүтүн үзбөйт. Аллах кечиримдүү, Аллах ырайымдуу, Аллах мээримдүү. Аллах албетте кечирет. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Лаллахи ашадду фарахан би таубати абди. Машаалла. Бендесинин кылган тообосуна Аллах Таала ушундай бир кубанат, ушундай бир ыраазы болуп сүйүнөт дейсиң дейди пайгамбар. Эми ал сүйүнүштү кантип түшүнсөк болот? Пайгамбар аны жанында отурган адамдардын деңгээлине жараша өзүнүн доорундагы эң керектүү нерселерди колдонуп айтуу менен түшүндүрдү. Силердин араңардан кимдир бирөө кылган ишине өкүнүп, Аллахым мен өкүндүм, мени кечир, мен билип же билбей туруп жасап алдым, ошону экинчи ишке барбайм десеңер дейт, Аллах ушундай сүйүнүп, ыраазы болуп, кабыл алып, кечирет. Алланы сүйүнүгөнү кандай? Деди. Араңардан кимдир бирөө алыскы сапарга аттанды. Жалгыз аяк жол. Бара турган жер укмуш эле алыс. Ал 1 айлык жол. Ал үйүндө даярданып, төөсүн жакшылап багып, семиртип, жемдеп, анан куржундун 2 көзүн, бирөөсүн суу, бирөөсүн гүл азык менен толтуруп, анан жалгыз аяк жол менен өзү жеке сапарга чыкты. Күн ысык, түнү жол жүрө албайт. Эптеп бирлерге жашынып уктайт. Каракчы деген бар, жырткыч айванат дегендер бар. Алардан корум жашынып бизге жашынат дагы, анан күндүзү күн кулактап чыккандан кийин дагы күн ысыганга чейин дагы жол тартат. Ошентип бир күн келе жатып, бир көлөкөнү көрүп калды. Ал көлөкөгө келип, төөсүнүн чылбырын колуна илип ушинтип жатып, уктап калды. Чочуп ойгонсо, төө тетигинерээк алыстап кетти. Төөнүн чылбыры анын колунан чыгып кеткен. Акырын барып төөнү тутайын десе, кармайын десе, ал чычаңдаган боюнча үстүндөгү куржунду илип алып кетти. Көздөн кайын болду. Аркасынан чуркап, таңдай катып, суусап, чаңкап, эч нерсе таппай, анан кайра көлөккө келип отурду. Курсак ачкан, суусаган. Кудай Тааладан ушундай суранды: "О Кудай, мага таап бер, төөмдү таап бер, мен өлүп калам, мен ачка калдым, мен суусадым" деп ушунчалык ары басты, бери басты, жер чапкылады, бетин тытмалады, эч бир жыйынтык жок. Ошентип жатып кайра уктап калды. Чочуп ойгонсо, баягы качып кеткен төөсү ээсинин башында турат. Чочуп туруп эле төөнүн жылоосунан кармап эле, бекем кармап, ой туттум эле, кармадым. О Кудай, кандай гана кереметсиң, кандай гана ушундай бир кудуреттүүсүң. Мен сенин Кудайыңмын, сен менин бендемсиң деп берди сүйүнгөнүнөн. Жанагы төөсүн, улоосун, куржунун, суусун, гүл азыгын тапканына сүйүнүп, тилинен жаңылып, "О Кудай, сен менин кулумсуң да, мен сенин Раббиңмин, Кудайымын" деп жиберди. Ал сүйүнүчтөн ушинтип айтып жиберди деп атат. Анын сүйүнүчү ушунчалык катуу болду, тилинен жаңылып кеткенге чейин ушунчалык деңгээлде сүйүндү. Андай деңгээлде чанда гана адам сүйүнөт деп атат.
Андай деңгээлде чандаган адам сүйүнөт. Кейде мисалы кээ бир адамдар сүйүнгөндө өзүнөн кетип, азыркы тил менен мандара жыгармап деп калат го. Кээ бир эмне кылып атканын билбей, тияка басып, бияка басып, өзүн жоготуп, көзүнө жаш алып, кээде жаш келбей, эриндери титиреп, тиякты карап, биякты карап өзүн жоготат. Бул сүйүнүчтөн улам болуп атат. А бул сүйүнүчтөн улам, о Кудай, сен менин кулумсуң дебирди. Мен сенин Кудайыммын дебирди деп атат. Ушунчалык деңгээлде сүйүндү. Кудай Таала дагы деп атат. Бендесинин кылган тообосуна ушундай сүйүнөт, бирок Кудай Таала эч качан адашпайт. Ушундай сүйүнөт дейсиң, ал Аллах Таалам өзүнүн сүйүнгөнүн бүтүндөй периштелерге жарыялап көрдүңөрбү? Бир учурда инсанды жаратам дегенде каршы чыктыңар эле. Мына моментте бүгүн ал сажда кылып, жасаган жамандыгына өкүнүп, мага тооба кылып кайрылып атат деп баарына жар салат деп атат. Сиздин кылган тообоңузду бүт бардык периштелерге жайып көрдүңөрбү? Мен мунун күнөөсүн кечирдим. Менин чыныгы Кудай экендигин таналды бул. Мага баш уруп атат. Мага баш ийип атат. Менден кечирим сурап атат деп сизди ушунчалык даңазалап мактайт деп атат. Абдуллах ибн Умар, Хазрат Умардын уулу Абдуллах, Аллах менен разы болсун. Биз Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жанында отурганыбызда пайгамбар сүйлөп жатып, сүйлөп баратып эле токтоп, Раббигфирли ва туп алайя иннека анта таувабур рахим. Экинчи бир риwayatта Раббигфирли ва туп алайя иннека анта таувабул гафур деген ушул истигфарды пайгамбар угузуп айтат эле. Бир айтканда дейт, 100гө жеткирип айтып токтотуп, анан кайра сөзүн улантат эле. Караң, пайгамбар ушинтип атат: Раббигфирли, о Раббим, менин күнөөмдү кечир. Ва туп алайя, менин кылган тообамды кабыл кыл. Иннека антал гафурур рахим, албетте сен, о Раббим, кечиримдүү да ары ырайымдуусуң. Ушинтип 100 жол айтат эле дейт. Пайгамбардын өзүнүн айткан хадис бар. Аллах Тааладан кечирим сурагыла. Астагфиру. Аллах Тааладан кечирим сурагыла. Ва тубу. Аллах Таалага тооба кылып кайрылгыла. Жасаганыңарга өкүнгүлө. Жасап алган жаман ишиңерге өкүнүп кайрылгыла. Аллах Тааладан кечирим сурагыла. Ва инни ла астагфиру фил яум 70 марра. Ай аксар мин 70 марра. Керек болсо мен да пайгамбар болуп туруп деле бир күндө 70тен көбүрөөк, жүздөй Аллах Тааладан кечирим сурайм дейт. Карагыла. Пайгамбардын кымындай эле күнөөсү жок, бирок пайгамбар кечирим сурап атат. Караңчы, не деген мыкты сапат, не деген мыкты сыпат, не деген мыкты мүнөз. Бул биздин пайгамбарыбыздан бизге калган мыкты сабак. Аллах Тааланын бизге болгон жоомарттыгы, бизге болгон кечирими ушундан билиң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Инналлах ябсуту ядаху биллайл лиятуб муси'ан нахар. Аллах Таала күндүзү жаман иштерди жасап алган бенделердин күнөөсүн кечирүү үчүн түнү алардын тообасын күтөт. Кайрылып калса, кечирмесе кечире коёюн деп. Ал эми түнү күнөө кылып койгондордун күнөөсүн кечирүү үчүн Аллах Таала күндүзү күтөт аларды. Карагылачы, кандай сонун Аллах Таала ушунчалык биздин тооба кылышыбызды күтүп турат. Ошол себептен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Аллах Тааладан риwayat кылып, Аллах Таала айтып жатат: эгерде бендем мен тарапка бир сөөм эле жакындаса, мен бендем тарапка бир кулаш жакындаймын. Эгер бендем мен тарапка акырын эле басып койсо, мен бендем тарапка чуркаймын. Бендем тарапка чуркаймын деген сөзү, бул сөз өзүбүздүн чуркоого окшош эмес. Бендем тарапка менин кечиримим анын чуркоосунан дагы батыраак барат деген түшүнүктү айтып жатат. Карабайсызбы, кичине эле аракет кылып коюң, Аллах Таала кечирет албетте. Албетте кечирет. Аллахтын мээрими, бизге болгон мээрими. Угуп туруң. Ламма халакал халк катаба фи китабин фахуа инда фауқал арш. Аллах Таала халкты
bütünдөй ааламды жаратылышты жаратканда арштын үстүндө Аллах Таала жазып койду. Эмне деп? Инна рахмати таглиб газаби. Менин мээримим, менин кечиримим, ырайымым өзүмдүн ачуумду каптап жеңип коет деди. Карабайсызбы? Кече эле бир киши арак ичип талтаңдап басат эле. Бүгүн ал жакшы жолго түшүп намаз окуп калды. Аны келе-келеп, ой, молду болуп калыпсың го, дебестен бул оңолду. Бул оң жолго түштү. Кудай Тааланын бир бар экенин тааныды. Аллах мунун күнөөсүн кечирди. Ушунун батасын алып калышыбыз керек, дешибиз керек да. Аллах Таала жатат. Менин мээримим менен ырайымым, кечиримим менин ачуумду жеңип ороп коет деп атат. Кара, кечеги анын ичип жаткан арагына ачуум келген, бүгүн ал оңолуп мени тааныгандыгы үчүн ага болгон ачуумду бүгүнкү кечиримим, ырайымым, мээримим аны ороп койду. Карагыла, не деген мыкты сөз. Андыктан Аллах Таала өзүнүн 100 мээриминин ичинен бир мээримин жерге чачты. Ал жерге чачылган бир мээрим инсанда да бар. Ал чиркейде да бар. Ал баларыда да бар. Ал крокодилде да бар. Ал пилде да бар. Ал арыстанда да бар. Ал анакондада да бар. Ал келерде, ал чычканда да бар. Ал чабылекей бүркүттө да бар. Баарында бар деп атат. Керек болсо ошол кымындай бөлүнүп түшкөн кичинекей мээрим менен крокодил да өзүнүн баласын тиштегенде шиш азуусу менен баласын кырка тиштебейт деп атат. Арыстан да баласын бир жерден экинчи жерге ташыганда желкесинен кичинекей күчүктөрүн тиштегенде кырка тиштебей мээри менен тиштеп алып барат. Анткени ага да Алланын мээрими түшкөн. Ошол кичинекей чачылган мээрим менен пил да өзүнүн кичинекей баласын туягы менен тебелеп өлтүрүп албайт. Карабайсызбы? Дал ушундай Аллах Таала мээримдүү, кечиримдүү, ырайымдуу. Умар ибн Хаттаб, Аллах мындан ыраазы болсун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бир туткун аял алып келинди. Ал туткун аялды кармап келишкенде ал ордунда тура алган жок. Ал ачууланып ары секирди, бери секирди. Кимдир бирөөнү жаны чыккыдай болуп издеп атат, айкырып атат, кыйкырып атат. Пайгамбар бошоткула деди. Ал бошонгондо ушундай чуркап издеди дейсиз, бир мезгилде алыстан кичинекей бир караанды көрүп, чуркап барып алыстан тизелеп, сыдырылып барып, өзүнүн баласы экенин таанып туруп, ушундай көкүрөгүн алып жыттап атат, өөп атат, күлүп атат, ыйлап атат, кучагына кысып атат, ушундай бир айкырып, кыйкырып, бирде ыйласа, бирде күлүп, өөп жыттап атат. Акыры көкүрөгүн салып эмизип отуруп калды. Пайгамбар сахабаларына карап туруп, азыр ушул аял араң тапкан ушул наристесин бир аңгекке, же бир отко таштай береби деди. Сахабалар, жок, кантип таштасын? Кантип таштасын, баласы да, деди. Угуп койгула да. Дал ушул кара денелүү аял өзүнүн баяракта жоготуп жиберген баласын таап, мээрим менен шынтип кучактап эмизип атса, Аллах Таала силерге мындан да мээримдүү. Канчалык деңгээлде күнөөкөр болсоң деле, Аллах сага мээримдүү деп атат. Машалла. Не деген мыкты сөз. Аллах Таалага сага мээримдүү. Канчалык деңгээлде күнөөкөр болсоң деле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө Инналлаха Таала яқбал, Инналлаха Таала яқбал таубатал абд ма лам югаргир. Аллах Таала бендесинин кылган тообасын, кечирим суроосун сөзсүз түрдө кабыл кылат. Ма лам югаргир, жаны эле ушул жерге келип калбаса. Жан ушул жерге келгенге чейин тооба кылса, кечирет. Жан ушул жерге келгенде тооба кылса, ал учурда тооба кыла албай калат деп атат. Ал учурда жан талпаста, жанын чыгуусу ачуу мезгилде ла илаха иллаллах деген сөздү айта албай кала турган деңгээлде болуп калат. Анан кантип ошол учурда астагфируллах десин.
Anan kanto ошол учурда мен жасагандарыма өкүндүм десин. Жан ушул жерге буттун учунан чыгып ушул жерге келгенге чейин тооба кылсаң, эмне кылсаң деле тооба кылсаң Аллах Таала кечирет деп атат. Кандай күнөөдө болсоң деле. Мынеке, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Исраил коомунда болуп өткөн бир окуяны сахабаларына мынтип баяндады. Исраил коомунда bir kişi 99 kişini öldürüp elge tanımal, kankor degen atqa kongon ele. Bir gün al oturup, emuşintip men kankor atıgıp, anan ölüp kalsam, ertenki günüm emne olad? Men dele muno olar siyaktı bir oң olup, bir Kuday Taalaga baş urup, bir keçirim sorasam, keçirer beken dep, özdörü jaşagan aymaqtagı bir sopuğa geldi. Sopu degen kıblany qarap, zikir çalıp, ibadat kılıdan başka şariat hükümdörünün hiç nesesin bilbeydi. Çeçim çıgarıp, hüküm çıgarıp, fatva beru anın kolundan kelbeydi. Al bir günde, misal uşunça vakit namaz, uşunça vakit zikir degendi gana biledi. Ağa gelip, men 99 kişini öldürdüm. Kankoratqa kondum. Kolum kan. Gözüme kan tolgon. Oңолойын деп sizge keldim. Menem 99 kişini öldürgönden keyin keçirim sorasam Kuday Taala geçirebi dedi. Kankor, seni Kuday Taala geçirbeydi. 99'unu öldürüp alıp geçirim sorap atasın uyalbay. Dedele, kınınan kılıçın surup durup, anın başını tars alıp, oşol menen 100 kılıp koydu dedi Peygamber. Neke 100'dü öldürüp koydu. Eşke çıkıp, bunu sopuңарды öldürdüm. Жол сурасам жоқ dedi. Açudan öldürüp koydum. Mağa kanda sonuç beresiңер? Dediler al жердегилер, "Ой, кокуй, biz сага эч кандай жол көрсөтө албайбыз, бирок мына айылга баргын, ошол айылда bir илимдүү киши бар. Ошодон сора, ошол берет жолжо болсун" dedi. Ага барып, болгон окуяны айтты эле, карап туруп, Kuday Taala ушундай keçiret дейсиң, аябай keçirimдүү, бирок bir şart менен. Өзүң жашаган аймактан чыгышың керек dedi. Караң, тобонун шарты жашаган аймагыңдан, чөйрөңдөн. Seni misалы алagды кылып намаздан тыйып аткан, арак алып барып аткан, зинага жетелеп аткан топтон, кругтан, чөйрөдөн сурулуп чыгышың керек. Анан ошол күнөөдөн чыгышың керек. Алым айтты, өзүңдүн аймагыңдан чыгышың керек. Эшке чыкты дагы алыскы bir аймакты көрсөтүп туруп, ушул тарапта bir айыл бар. Ошол жерге бар, эң мыкты инсандар, эң таква, эң илимдүү, ушунчалык bir сонун инсандар бар. Ошолорго кошул, тооба кыл, Алла Таала сөзсүз түрдө күнөөңдү кечирет деп сүйүнтүп жөнөттү. Болду, мен өзүмдүн айылымдан сурулуп чыктым деп, ал ошол баягы жакшы инсандар жашаган шаарды беттей бара жатты. Аллахтын кудурети менен ал жолдун ортосуна барганда өлүм периштеси келип, Алланын буйругу менен анын жанын алды. Ошондо эки топ периште деп атат. Мээрим, бул дегени бейиштик периштелер, тозоку жетелөөчү периштелер келип, азаптоочу периштелер келип талашып атат. Биз муну тозакка алып барышыбыз керек, анткени ал 100'дү өлтүрдү. Биз муну бейишке алып барышыбыз керек, анткени ал тооба кылуу үчүн жөнөдү эле деп. Ошондо Аллах Таала аларга bir периштени жөнөттү. Өлчөгүлө чыккан өлкөсү менен бара турган өлкөсүнүн ортосун өлчөгүлө. Кайсыл тарапка жакын болсо ошого өкүм кылынсын dedi. Бара жаткан багытына Алланын кудурети менен bir сөм жакын жатып өлгөн экен, Аллах Таала мээрими менен, ырайымы менен анын жаман иштерден суурулуп чыгып, эң мыкты ыхлас менен, терең ыхлас менен бара жаткандыгы себептүү Аллах анын күнөөсүн кечирди деп атат. Аллах ушундай кечиримдүү. Кеч калбаңыз сиз дагы. Ой, мен болбой калдым да, мен болбой калдым окшойт, мен такыр болбой калдым дебең эч качан. Аллах сөзсүз түрдө кечирүүчү, кечиримдүү. Андыктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Ат-таибу миназ-замб каман ла занбала".
Günөөsүнө tooba kılıp Allah Taala'dan kechirim suragan insan al günөөsüz insan siyaqtуу. Demek tooba kılıp kechirim suroo gana şart uşul. Ошондон пайгамбарыбыз an-nadam at-tawba. Ökünün özü al tooba. Bir işti жасап алгандан ай аттиң ошону бекер кылдым да, кылбашым керек болчу дегендин өзү кечирим суроого кошулат деп атат. Ошону бекер кылдым, азыр ошо кылганыма өкүнөм. Азыр өкүнөм, анан уялам дагы. Өзүмдүн абийирим алдында да уялам, Кудай Тааланын алдында да уялам. Экинчи ошондо ишке барбаймын, мен эмнеге барып алганын азыр деле билбейм деп өкүнүүнүн өзү ал тообо катары кабылданат Алланын алдында деп атат. At-taib min az-zanb kaman la zanba lah. Günөөсүнө tooba кылган инсан күнөөсү жоктуй кабылданат Алланын алдында. Демек, анын күнөөсү кечирилди деген түшүнүктү берип атат. Аллах Таала өз сөзүндө: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak. Ala ma kana fik wa la ubali." Allah Taalанын сөзүн карагыла. Не бир укмуш үмүт жандырган мыкты сөз. Эй адам баласы, эй бендем. Эгер сен мага дуа кылып кайрылсаң, үмүт менен кол көтөрүп алакан жайсаң, менден кечирим сурап мага кайтсаң, мен сөзсүз түрдө күнөөңдү кечирем. Вала убали. Эч нерсеңе көңүл бурбайм деди. Мурдагыларыңдын бирөөсүнө да көңүл бурбайм деди. Subhanallah. Subhanallah. Кээ бир адамдар бар да канча үй бүлөнү бузду зина менен. Канча адамды өлтүрдү же анын өлтүрүлүшүнө себепчи болду. Канча уурлук кылды. Арак сатты, арак ичти. Айтор адам баласынын төө чачы тик тура турган жаман иштерди жасады. Эми угуп туруң, экинчи сөзүн угуң. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuk aynana as-sama thumma istaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ey adam balасы, ey бендем, эгерде сен жасаган күнөө жерге батпай, асманга, көккө тирелип калса, андан кийин оңолуп, о Кудай ай, мени кечирчи, мени сен гана кечиресиң, кечире аласың. Сенден башка эч ким күнөөмдү кечире албайт деп, менин кечиримдүү экенимди билип туруп мага кайрылса, анын күнөөсүн эч нерсесин изин калтырбай кечирем, ола убали, анын жасаган оор, ыплас, балит, жаман иштеринин бирөөсүнө да көңүл бурбай туруп кечирем деди. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qarabil ard khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataytuka bi qarabiha maghfira. Ey adam balası, ey bendem, sen жер толо, жердин бети толо күнөө менен келдиң. Бирок бир да ширк кылбай эле мага жолуга турган болсоң, деди. Мага жолуга турган болсоң дегени, менин алдыма өлүп келдиң, бирок ширк кылбай келдиң, өкүндүң. Ширк кылбагандыгың үчүн мен жер толо кечирим менен сени күтүп алам деп атат. Аллаху акбар. Аллах ушундай кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү. Ушундай бир ырайымдуу, мээримдүү, кечиримдүү болгон Аллах Тааладан кечирим сурабай коюунун өзү чекилик. Андыктан келиңиздер, кечирим сурап, тооба кылып, Аллахка кайрылалы. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.